Ош шаарында негизги 3 көчө жабылып, жолдорду оңдоп түздөө иштери жүрүп жатат. Аны менен катар эле арыктар жана эскирип калган суу түтүктөрү алмаштырылат. Жолду оңдоп түздөө иштери 31 августка чейин уланмакчы. Ушул иштерге байланыштуу бир канча коомдук транспорттор каттамдарын өзгөрттү. Оштогу жол арыктарды оңдоо үчүн жергиликтүү бюджеттен 270 миллион сом бөлүнгөн. Учурда Масалиев, Алай жана Ленин көчөлөрү жабылып, иш кызуу жүрүүдө. Бул жолу жол жаңы ыкма менен оңдолот. Анда асфальттын үстүнөн 3 сантиметр гана казылып, кайра басылат. Мындай ыкма Масалиев көчөсүн оңдоого колдонулууда. Алдыда башка көчөлөргө да пайдаланылат. Разница эмнеден? Бул үстүндөгү катмардын биз 3 сантиметр гана алып атабыз дагы. Тегиздесек үстүндөгүн алып туруп анан кайраны жасап атабыз да. Сапаттан жок этпейт. Барып норма менен көрсөңөр да болот. Питательный эмелеринен берип атабыз. Ар бир заливканы кылып атабыз. Баягы ар бир 20 метрден эсептеп чыктык. Кай жеринде түшүп кеткен, кай жерден көтөрүлүп кеткен, ошолордун баарын карап туруп жасап атабыз. Эки четине бордюр коюлат. Оңдоло турган жолдордун алдындагы эскирип калган суу түтүктөрү да алмаштырылат. 4-июндан тарта Алишер Наваи көчөсүнөн Мамажан көчөсүнө чейинки аралыкта жайгашкан суу түтүктөрүн жаңылоо жүрүп жатат. Быйылкы жылга жалпы 350 метр саркынды суунун, 400 метр таза суунун түтүктөрүн алмаштыруу пландалган. Филармониядан баштап наркы тешик ташка чейин 200 метр суу түтүгүн алмаштырабыз. 150 метр айырда чугун сайыз багында болгон да эски. Балда чири баштады. Ага биз темир турбаны коебуз. Анан Мамажан көчөлөрүнүн Наркын көчөлөрүнүн Навайдан баштап 300 метр саркынды суу түтүгүн алмаштырабыз. 300'лүк ушул иштерди кылабыз. Дагы бул жерде бар мына азыр Масалиев көчөсүндө асфальт кылып атпайбы? Ушу Горбанян. Ал жерде да биз 2-3 объекти бар, ошол жерде да турбалар алмаштырабыз. Оңдоп түздөө иштерине байланыштуу шаардагы бир канча каттамдар убактылуу багытын өзгөрттү. Анда 102, 106, 109, 112, 134, 136, 137, 149, 157 шаардык кичи автобустук маршруттар каттамын өзгөрткөн. Номер 6 шаардык муниципалдык автобус каттамы да өзгөрүп, биринчи троллейбустун ордуна Өзбекстандан алынып келинген биринчи муниципалдык автобус каттап жатат. Алдыда башка көчөлөрдүн оңдолушуна карап дагы өзгөрүүлөр болот. Масалиев көчөсүндө ремонт башталганда биз ал жактан 9 линиябыз өтөт, маршруттарыбызчы. Ошолордун бүт бардыгын айланып өтүү жолдорун изилдеп, 3 линиябыз Тилеке Батырга түшүрдүк. 2 линияны вообще мына Курмандатка менен до конца чыгардык. 3 линиябызды Шакиров көчөсүнө өткөрдүк. Масалиев боюнчачы. Азыркы Ленин көчөсү боюнча ремонт башталды, кече жабылды. Бул жактан биздин 6 линиябыз бар. 6 линиябызды ошол филармонияда сол жака Курмандатка менен жүргүздүк азыр. Масалиев көчөсүнөн 2 муниципалдык транспортубуз өтөт. Бирөөсү бул троллейбус, экинчиси 6 Соколо Оштуу багытына каттамыз. Бүгүнкү күндө кечээки 5-күндөн баштап, 2-июндан баштап биз троллейбусту токтотууга аргасыз болдук. Жол асфальты боюнча. Бирок анын ордуна биз биринчи муниципалдык автобус каттамды чыгардык. Бүгүнкү күндө азыр иш күндөрү бүгүн биринчи күндө айтсак 10 автобус иштеп атат азыр каттамда. 31 августка чейин жол оңдоого байланыштуу Оштун айрым көчөлөрү кезек-кезек менен жабылып турат. Эске салсак, быйыл өлкөнүн 32 жылдыгын белгилеген масштабдуу маареке Ош шаарында өтөт. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, бейтарап, Ош шаары.